İsa sözün аяқтады да шәкірттеріне қарап, 2 күнден кейін құтқарылуу майрамы болот. Ошондо айкаш чыгачка кадаш үчүн адам уулу кармап берилет. деді. Ошол кезде жогорку дин кызматчылар жана эл башчылары Каяп деген башкы дин кызматчынын короосуна чогулушту да Ыйсаны куулук менен кармап өлтүрөлү деп чечишти. Бирок алар Ел ичинде дүрбөлөң болбосун үчүн муну майрам оганда кылбайлы дешти. Ыйса Бейтаниде пес оорулуу Ысмандын үйүндө дасторкондун жанында жам баштап жатканда кымбат баалуу атыр май куюлган идишин көтөрүп бир аял келди да башына идишиндеги майды куюп жиберди. Муну көргөн шакирттеринин кыжыры кайнап, Мындай ысырапчылыктын не кереги бар? Андан көрө кымбат баага сатып туруп, акчасын жакыларга берсе болот эле го? дешти. Ыйса алардын бул оюн билип, Эмнеге аны кыжаалат кылып жатасыңар? Ал мага жакшы иш кылды. Жакырлар ар дайым жаныңарда болот. А мен жаныңарда дайым эле болбойм. Бул аял май куюу салтын аткарып, денемди көргө коюуга даярдады. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Ушул жакшы кабар бүт дүйнөнүн кай жеринде жарыяланса, бул аялды эскерүү иретинде анын кылган иши тууралуу да айтылат. ошондо Жүйүт Искариот аттуу бир шакирти жогорку дин кызматчыларга барып, Мен аны кармап берсем, эмне бересиңер? деди. Жогорку дин кызматчылар 30 күмүш теңге санап беришти. Ошол убактан баштап Жүйүт Ыйсаны кармап бергенге оңтойлуу учурду издей баштады. Калама майрамынын биринчи күнү Ыйсага шакирттери келип, Куткарылуу майрамынын тамагын кай жерде жегин келет? Каерге даярдайлы? дешти. Ыйса аларга мындай деди. Шаарга барып, баланча деген кишини таап, ага устатыбыз менин убакыт саатым жакындап калды. Шакирттерим менен чогуу сеникинде куткарылуу майрамын өткөрүп алалы, деди деп айткыла. Шакирттери Ыйса буйргандай кылышты да куткарылуу майрамынын тамагын даярдашты. Кеч киргенде Ыйса 12 шакирти менен бирге дасторкондун жанында жам баштап жатты. Анан алар тамактанып жатканда мындай деди. Силерге бир чындыкты айтып жатам. Араңардан бирөө мени сатып кетет. Шакирттери бу сөзгө абдан капа болуп, биринин артынан бири Эгем, мен эмеспи? дей башташты. Ыйса Табакка мени менен бирге колун салган киши мени сатып кетет. Адам уулу ыйык жазууда өзү тууралуу алдын ала жазылган жол менен баратат. Бирок аны сатып кеткен адамдын шору. Ал адам туулбай туна чөксө өзүнө жакшы болмок, деди. Ыйсага чыккынчылык кылуучу Жүйүт да Устат, мен айтып жаткан жоксуңбу? деп сурады. Ыйса муну сен өзүң айтып алдың, деди. Алар тамак ичип жатышканда Ыйса нанды алып, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, сындырды да шакирттерине таратып берип жатып, алгыла, жегиле, бул менин денем, деди. Анан чөйчөктү алып, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип туруп,
баарыңар мындан ичкиле. Анткени бул көп адамдардын күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн төгүлүп, алар менен Кудайдын ортосундагы жаң келишимди бекитүүчү менин каным. Силерге айтып коеюн, мындан ары атамдын падышачылыгында силер менен бирге жаңы шарап иче турган күнгө чейин эч кандай жүзүм шарабын ичпейм, dedi. Анан алар Кудайды мактоо ырын ырдашты да Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: баарыңар ушул түнү мени таштап кетесиңер. Анткени ыйык жазууда койчусун өлтүрөм, анан койлору чачырап кетет деп айтылган. А бирок кайра тирилген соң силерден мурда Галилеяга барам. Ошондо Петр Ыйсага: Сени баары таштап кетсе да, мен эч качан таштабайм, dedi. Ыйса ага: Сага бир чындыкты айтып коеюн. Ушул түнү корооз кыйкыргыча мени тааныбайм деп 3 жол айтасың. dedi. Петр Ыйсага: сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, сени тааныбайм деп айтпайм. dedi. Шакирттеринин баары тең ушундай дешти. Ушундан соң Ыйса шакирттери менен бирге Гетсеман деген жерге келди. Анан шакирттерине: Мен тигиндей барып, сыйынып келгенче ушул жерде отура тургула, dedi. Анан өзү менен кошо Петр менен Зебедейдин 2 уулун алып кетти да терең кайгыга батып кыйнала баштады. Жаным өлгүдөй кыйналып турат. dedi ал. Ушул жерде калып, уктабай мени менен бирге тура тургулачы. dedi. Өзү бир аз ары барып, жүз төмөндөп жыгылды да: Атаке, эгер мүмкүн болсо, ушул азапты мага тийгизбей өткөрүп жиберчи. Бирок менин эмес, сенин каалаганыңдай болсун, деп сыйынды. Анан шакирттерине келип, алардын уктап калганын көрдү да Петрге: бир саат мени менен бирге уктабай тура алган жоксуңарбы? Шайтанга азгырылып кетпеш үчүн уктабагыла, сыйынгыла. Себеби жакшылык кылганды каалайсыңар, бирок алыңар аз, dedi. Анан кайрадан обочолонуп Кудайга сыйынды. Атаке, эгер бул азап мага тиймейинче өтпөсө, анда сенин каалаганыңдай болсун. Кайра келип, шакирттеринин дагы уктап жатканын көрдү. Алар аябай чарчагандан уктап калышкан эле. Ыйса кайрадан алардан кетип, баягы эле сөздөрүн кайталап 3-чү рет Кудайга сыйынды. Анан шакирттерине дагы келгенде мындай деди: Эй, дале уктап, эс алып жатасыңарбы? Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна кармалып бериле турган убакыт жакындап калды. Тургула эми, кеттик. Тигине мени кармап бере турган киши да келип калды. Ыйса сөзүн аяктай электе 12-нин бири жүйүт келип калды. Жанында жогорку дин кызматчылар менен эл башчылары жиберген кылыч, токмок менен куралданган жоон топ эл бар эле. Ыйсаны кармап бере турган киши аларга: Кимдин бетинен өө учурашсам, силер издеген киши ошол. Ошону кармагыла, деп белги берген болчу. Анан дароо Ыйсага басып келип: салам, устат, dedi да бетинен өптү. Ыйса болсо ага: Досум, мында эмне кылып жүрөсүң? dedi. Ошондо тигилер Ыйсага кол салып, аны кармашты. Ыйсанын жанында тургандардын бири канжарын сууруп алып,
başka din kızmatçının kulunun kulağın şılый çaptı. Oşonda İsa şılый çapkanга Қанжарыңды қынына сал. Анткени қылыч алғандар қылычтан қырылышат. Же мен азыр атамдан сурансам, ал мага миңдеген периштелерди жибербейт деп ойлойсуңбу? Бирок анда кантип ыйык жазууда ушундай болуш керек деген сөз аткарылат. dedi. Анан дароо чогулгандарга карап, Мени кармаш үчүн каракчыга каршы аттангансып, кылыч, токмок менен куралданып чыгыпсыңар. Күн сайын ибадаткананын короосунда таалим берип отурганымда мени кармаган жок элеңер. Бирок эмне болсо да пайгамбарлар жазмаларындагы сөздүн баары аткарылсын. dedi. Ошондо шакирттеринин баары ыйсаны таштап качып кетишти. Ыйсаны кармагандар аны дин мугалимдери менен эл башчылары чогулуп турушкан Каяп деген башкы дин кызматчынын алдына алып келишти. Петр алыстан ыйсаны акмалап келип, башкы дин кызматчынын короосуна чейин барды. Анан короого кирип, аягы эмне менен бүтөөр экен деп көрүү үчүн сакчылардын арасына кирип олтурду. Жогорку дин кызматчылар менен жогорку кеңеш ыйсаны жазага тартуу үчүн ага каршы жалган күбө издешти. Бирок көптөгөн жалган күбөлөр келишсе да, алардын айткандары бири-бирине туура келбеди. Бирок кийинчерээк келген экөө Бул киши Кудайдын ыйык ибадатканасын бузуп, 3 күндөн кийин кайра тургузуп кое алам деген. дешти. Ошондо башкы дин кызматчы ордунан туруп ыйсага: Булардын сен жөнүндө айткандарына берер жообуң жокпу? dedi. Ыйса болсо унчуккан жок. Ошондо башкы дин кызматчы ыйсадан: Тирүү Кудайдын алдында антыңдалайын. Айтчы деги бизге, Кудайдын уулу Машаяк сенсиңби? dedi. Ыйса башкы дин кызматчыга: Өзүңүз айттыңыз. Бирок мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Мындан ары адам уулунун кудуреттин оң жагында олтурганын жана асмандагы булуттардын үстүндө келатканын көрөсүңөр. деп жооп берди. Ошондо башкы дин кызматчы кийимин айырып жиберип: Бул Кудайга акарат келтирди. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Уктуңарбы? Ал азыр Кудайга акарат келтирди. Буга эмне дейсиңер? dedi. Тигилердин баары Өлүм жазасына тартылышы керек. деп чуулдашты. Анан ыйсанын бетине түкүрүп, муштагылап, жаакка чаап: Эй, Машаяк, кана, ким урду айтчы. дешти. Петр болсо сыртта короодо олтурган. Аңгыча ага бир малай кыз басып келип: Сен да Галилеялык Иса менен бирге болгонсуң. dedi. Петр болсо бардыгынын алдында: Эмне деп жатканыңды түшүнбөйм. деп ага макул болгон жок. Дарбаза тарапка баратканда ал жактан дагы башка малай кыз көрүп калып: Мына бул киши да Назареттеги Иса менен бирге жүргөн. dedi. Петр карганып: Мен ал кишини тааныбайм. деп дагы макул болбоду. Бир аздан кийин ошол жерде турган адамдар Петрге келишип: Сен чындап эле тигилердин бири экенсиң. Ошолордон экениңди тилиңди айтып турат.
dedi. Ошондо Петр аларга Кудай урсун, ал кишини тааныбайм. деп карганып шиленип кирди. Ошол кезде короз кыйкырды. Ошондо Петр Ыйсанын Ушул түнү короз кыйкыргыча мени тааныбайм деп 3 жол айтасың. деген сөзүн эстеди да сыртка чыгып өксүп ыйлады.